Сенин ар бир кыймылдаганың бекер кетпейт. Сообу баргансың. Азыр адамдарыбыз аябай сабырсыз болуп кетип, анан мечиттин ичине кирише бергендиктен, саатты карай бергендиктен проблеманы чечиш үчүн тактайга азан убактысы, андан такбир убактысы деп койду. Бул арга жок имамды башкаруу болуп атат да. Мында келатканыңызда оона чоң жолдун аркайдан келген жамаатыбыздан бар да, машалла. Мен имамдарына тан берем, анткени 10 жыл алыстан мен келе албайм демешти. Бүгүн иншалла Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз айткан: "Ман гада иля масжид ау раха". Ким мечитке эрте менен барган болсо, же кечинде барган болсо, а'аддаллаху лаху нузлатан минал жанна. Аллах таала бул адамга ар качан барган сайын бир конок даярдайт. Конок билесиздерби, мына атайын жакшы көргөн адамын чакырып үйгө чай берип, баарлык отургун келет го. Аллах таала ушул адамдын ар барганына сайын бирден майрам уюштуруп турат. Аллах тааланын коногуна чакырылыш кандай нерсе? Мисал, биз ажылыкка барган учурларда кээ бирки фонддор бар, жосо умрада деле ажыларын алып келип бир конок кылайлы да, бир жерге алып барып кеңир аштарды уюштуруп, бир нерселерди уюштуруп коет го. Ошого барган ажыларыбыз сүйүнөт өзүнчө. Бир белектерди берип, бул адамдын коногу деле ошончо сүйүнөт да. Элестетиң, Аллах тааланын коногу болот. Эме кылган адам не кылган? Мешитке келсе. Бүгүн азыр Шамга келдиңиздер. Багдатка келдиңиздер. Шамга өзүнчө, Багдатка өзүнчө Алла таала коноктойт. Эми канча намазга келдиңиздер, эстетиң. Мына мечитке каттап баштаганыңыздан бери эсептесеңиз, бир 1000ден ашып кеттиби? Ушул сүйүнүш сиздерге абишет. 1000ден ашып. Канча күн келбей калдыңыз, ошончо күнгө өкүнөсүздөр демчи. Анткени ошондойлор дем Аллах үчүн жеңилдик. Топтолот Алла таала. Нол, короче, Багдатка келүүчүлөр кеттик бир өзүнчө. Куптангылар өзүнчө депчи. Муну ажылыктарда көп эле көрсөңүздөр керек. Тишел палан группа кеттик деп туруп коноктой берет го. Куду ушундай эле Аллахтын коногу болот ар бир намаз сайын. Эме эмес. Дайым барыш керек деген түшүнүк эмес да. Канча жолу барсаң, ошончо жолу Аллах таала не кылат? Куллама деп да, ар качан барганы сайын бирден коноктойт иншалла. Кийинки хадис Абу Муса ал-Аш'ари деген сахаба, Аллах разы болсун. Абу Муса билесиздер, бул өзү Аш'ари деген уруудан болгон. Бул имам Аш'ари деген да алым чыккан го, акыйдадан кылган. Ошонун тобунан болгон. Бул Аш'ари уруусу пайгамбарыбыздын доорунда исламга келген, эң биринчи элчи болуп келген бул Абу Муса деген сахаба болгон. Ал айтат: "А'замун наси ажран фис-сала". Намаз окуган адамдардын намазындагы эң көп сообу бар адам аб'адухум, эң алыс адам. Мечиттен эң алыс жашаган адам бар го. Ушул адам мечитке келген болсо эң көп сообу бар. Кимдин үйү кайерге чейин элесе. Мен бирок жамаатыбызга айтам беребиз да, кедебай мында келатканыңызда оона чоң жолдун аркайдан келген жамаатыбыздан бар да, машалла. Мен имамдарына тан берем, анткени 10 жыл алыстан мен келе албайм демешти. Ол азыркы жашаган үйүбүз мечитке жабыштырат. Ошол жерде эми кээде жетише албай калабыз да. Бирок машалла Алла тааланын мындай сообун үмүт кылатын адам ушундай кылып келет. Канча качан алыс болсо дагычы. Пайгамбарыбыздын сөзү, мына сөзү. Намазда сообу эң көптөрү эң алыстан келгендер депчи. Машина менен келеби же пешком келеби айырмасы жок. Ал жерде аб'адухум фа аб'адухум мамша. Алардын эми алыстар бар. Элестетиң, норка көчөдөн 2 үй тушта экен да. 2 үй тушта. Пайгамбар ошол маселени чечет да. Ошолордун ичинен эң алыс деп кимди эсептейт дегенде эң көп баскан депчи. Бирөө секинирээк аксакал болсо, секинирээк көбүрөөк адам болсо, жаштар болсо чоңураак адам болсо. Же болбосо ошол эле координаторду алайлы. Муну беттен бирок бул перевалдан чыгып келет да. Же бирөө бурулат, оңго солго бурулуп келет, бирөө дөңгөчө, алардыкы көбүрөөк соолот депчи. Неге мынтип пайгамбарыбыз майда кылып эсептеп, элестете бер кереш депчи. Сенин ар бир кыймылдаганың бекер кетпейт депчи. Сообу баргансың депчи. Ошо ойлонбой эле мечитке кирген болсок, кандай бир коопчулук болгонсо проблема жок иншалла. Ар бирин Алла таала сообун эсептеп койгон, аны пайгамбарыбыз бизге айтып атат да. Мындай жол менен сооптор болот деп. Анан кийин пайгамбар айтты: "Аллази янтазирус сала
мынандай намазды күтүп аткан адамдар хатта юсаллиха ма'ал имам, жанагы имам менен бирге намаз окуганга чейин күтөт го. Бирөө эрте келет, бирөө эме жакындаганда келет, бирөө жарым саат мурда эле келет го. А'даму ажран. Эң улуу сооп да ушулар дейт. Сооп жамаат менен намаз окугондо эле эмес. Эртерээк келгенде дагы өзүнчө кошулат соопчу. Бул пайгамбар Аллах Таала тарафынан берилген кызы. Миналлази юсалли сумма нама. Ал соо күчтүүрөөк болот. Имам менен күтпөстөн окуп туруп бар уктаган адамдан караганда имам менен окуган сооптураак болот. Бул хадис неге айтылат? Кеңирээк айтайлы. Пайгамбарыбыз куптанга разный чыккан. Пайгамбардын үйү мисалы мына мечиттин бир бурчеги, азанкана бар ошондой эле чыгылат да. Куптанга азан айтылат. Азан качан айтылат? Акыркы шафак түгөнгөндөн кийинчи. Бирок такбир имам чыккан убакта айтылат. Имам качан чыкса саат ошондой да. Азыр адамдарыбыз аябай сабырсыз болуп кетип, анан мечиттин ичине кирише бергендиктен, саатты карай бергендиктен проблеманы чечиш үчүн тактайга азан убактысы, анан такбир убактысы деп койду. Бул арга жок имамды башкаруу болуп атат да. Эми калайбыз, бирок тетирисинче имам адамдарды башкарыш керек. Ошого үйрөткөн пайгамбар. Пайгамбардын башка хадиси бар. Азанга азанчы масул деген. Качан убактысына карап айткангачы. А бирок такбирге имамды көргөндө, башы көргөндө азан айтылат. Неме такбир айтылат да. Ошондуктан сүннөткө дал келгени имам чыгып келатканда бияктан азан айткандан тура калат дагы такбир айтат да. Ол кээде кеч болот, кээде эрте болот. Пайгамбар ушундай болгон, кээде куптандын биринчи убагында окуган. Азан айтат, бир аз өткөндөн кийин чыгат, такбир айтат, окуган. Кээде күттүргөн, түндүн ортоңку бөлүгүнө чейин күткөн да. Азыр мисалы, элестетиң бизде азыр азанды айтып койду да саат 12ге чейин келбей койсо, жамаат кандай отурат элестетиң? Сахабалардын сөзү бар. Биз куптанды күтүп үргүлдөп кетет элек депчи. Анан намаз окуп кетип калгандар болот эле. Ошо уруксат келди, соон алды да туруп ошол жердеги имам али шашпай чыгат окшойт. Бир аз иши барлар бар да, уйкусу келгендер бар. Шат чекеге өтүп туруп намазды окуп кетип калса, можно. Эми айтпайсыңарбы такбирде? Болгул эми да өзүчө салгандан көрө туруп окуп кетип калган сооптура биздечи. Ар эме боюнча. Анткени ушундай мечиттер бар, биз көргөнбүз, чынында саат түндүн ортоңку бөлүгүндө окугандар бар. Ол мечит белгилүү дагы башка мечиттерде жамааты калып кетип, бирөө иши бар го, устачылык кылып, башка кылып калып кеткен адам шерттер менен чайды ичели дагы ошо маштап кеттик депчи. Машина бар да Кудайга шүгүр. Чайды уста элдер азан айтып намаз окуп бүткөн, ол ишин аягына чейин чыгарды бир башталышын. Чайды ичти, анан барса, ал мечитте толо жамаат менен турат болчу. Окуйт, кетти да. Өзү негизи шаарда битте мечит кылып койсо керек ошондойчу. Саптагы түнү окуй турганчы. Сапардан кеч калып калган, башка калган. Анткени ушундай да эмес. Түнүн акыркы бөлүгүнө чейин пайгамбар ушинтип окуган, частачы. Ошондо кээ биркелер эртерээк кетип калган. Ошолордон караганда күтүп до конца имам менен окугандын соогу күчтүүрөөк деген. Аллах разы болсун. Бирок эми ол бул китеп айтылган хадис карап туруңуздар эле да. Насип кылса 5 жыл дебейли. 10 жылдан кийин ишке ашат болчу. Анткени хадис деген нерсе секин келе берет. Биз мисалы алыстап кетсек, кайсы бир убакта секин келет. Бирок азыр онда кыла албайбыз. Элестетиң, мечиттен мынтык да. Мен чыкканда такбир айтат. 1 саат кеч калайын эле да. Мен иштен айда элем да, короче. Азырынча ол деңгээлибиз. Кийин барып эл бардык хадис түшүнүп калгандан кийин, короче, буга биздин акылыбыз жетпейт. Имам чыкканда такбир айтылат, болду. Шашканы окуя бер деген түшүнүк келип калса, анда ал башка маселе да.